Саламатсыздарбы? Мен Барсбек. Комуз тайм сабактарынын биринчи бөлүгү. Комузду кармаганда эле эң биринчи күйлөш керек. Күйлөгөнгө бизге тиркеме жардам берет. Ал тиркемеден мен азыр 3 нотаны тең түшүндүрүп берем, кайсыл ноталар экен. Бул өйдөңкү биздин нотабыз, бул ми нота болуп күйлөнүш керек. Ортоңку нотабыз ля болуп, ортоңку кылыбыз ля болуп күйлөнүш керек. Астыңкы кылыбыз ми болуп күйлөнүш керек. Ошондо эки четиндеги кылдары ми болуп күйлөнүп жатат. Ортосундагы нотабыз бул ля болот кылыбыз. Анан тиркемеде жашыл болуп ортосунда турат, көрсөтүлүп, күйлөгөндө көрүнөт. Астыңкы кылыбыз четинде турабы, эми ушуну ортосуна чейин алып келебиз. Ортосуна чейин келди, бул туура күйлөндү. Эми ортоңку кылды ошондой эле күйлөйбүз, бул ляга. Анан үстүңкү кыл ми. Ар бир күүгө өзүнчө күйлөнүшү бар. Азыр бизге строй күйлөнүш ушул болуп эсептелинет. Комузду туура кармайбыз. Сол колубуз мынакей бармак биякта турат. Бармак деген бияка кетип калбайт, бияка чыгып кетпейт, ордунда турат. Анан колдор деген мына ушундай болуп чыгып туруш керек. Бул деген мындай болуп, жана гитара кармагандай болуп чыгып турбаш керек. Аяктыкы башкача, бияктыкы комуздун туура постановкасы ушундай болуп эсептелинет. Бул деген биздин манжаларыбыз даяр болуш керек алганга, ар бир нотаны өзүнүн чийилген чийиндерине жакын туруш керек. Комузду чийиш керек. Мисалы, бул нота ортоңку кыл. Биз жана айтып кеткендей эле ля болуп эсептелинет. Ортон менен комуздун орто жагы болуп калат. Ортон манжабыз менен кармап туруп, ушул нотаны издейбиз. Оң колубуз менен мына астыңкы эки кылды ылдый-дүгүздө ойнойбуз. Эч оор нерсеси жок. Кулак менен угабыз, эки нота экөө тең ля болуп эсептелинет. Экөө окшош. Мисалы, кичине өйдөлөп кетсе, кулакка угулат, жагымсыз. Туура күйлөнгөндө экөө тең ля болуп эсептелинет. Ушундан карап, жанындагы ноталарды эми тизип чыгабыз. Эң биринчи биздин комузда 6 позиция бар. Биз ушу экинчи позицияны азыр колдонобуз. Экинчи позициянын ноталары. Бул эң биринчи сөөмөй манжабыз менен басабыз. Бул соль болуп эсептелинет. Кийинки нотабыз бул ля. Кийинки нотабыз си. Андан кийинкиси до экинчи кыл. Сөөмөйүбүз. Андан кийин ортонубуз ре. Чыпалагыбыз ми. Чийиндер боюнча бул ля нотасы. Ушунун жанында эле ля, лянын жанында эле соль турат. Муну дагы кулагыбыз менен угабыз жакшылап. Бул соль нотасы. Жана мен айтып кеткен ля нотасы экөө бири-бирине окшош угулат. Андан кийинкиси си нотасы. Экөөнүн аралыгы бир аз көбүрөөк. Кийинкиси ошол сольдун эле үстүндө бул до. Чийгенди кантип чийебиз? Өзүңүзгө кандай ыңгайлуу болсо, мисалы замазка бар, мисалы карандаш бар. Өзүбүзгө алабыз дагы ошонун үстүнө, так үстүнө. Чийгенде туура көрүнөт. Же болбосо, менин комузумдукундай өзүнүн басыла турчу жерине чийсе болот. Эки жагынан тең чийип, мисалы, биякта сольбу, эки жагынан чийилди, ля, эки жагынан, анан си. Экинчи кылды ошонун үстүнөн эле баса беребиз. Эми оң кол боюнча, оң колду деген биз кандай ойнойбуз? Оң кол жөнүндө айтып берердин башында, мынакей колубуздун биягы менен бул баягы камчынын сабы деп элестетебиз, баш жагын, биздин билегибизди, бул жана жиби деп элестетебиз. Анан мисалы ылдый түшкөндө камчынын күчү кандай тиет? Атка тийгенде, бир жака тийгенде мына мондай тиет. Мындай тиет. Өзүбүздүн күчүбүз менен чапсак, бул мындай тиет, түз тиет. Жанагындай күч колдонулса камчыныкындай, көрдүңүздөрбү? Мындай тиет. Ушул нерсени комузда колдонуш керек. Болгону ошол мындай менен колдонулат. Ошол салмак азыртадан өздөштүрө турчу нерсе. Комузду ойногондо мына көрсөтүп берем. Ылдыйды көздөй ойногондо кол ошол жана мен түшүндүрүп берген камчыдай болуп, кандай чыгып атат. Мисалы жөн эле түшсө, түз эле түшөт. Ошону
өйдөгө чыкканда дагы. Эми оң колду кантип ойнойбуз? Оң колду ойногондо бул сөөмөйдүн тырмагы менен ылдыйды көздөй ойнойбуз. Бармак менен өйдөнү көздөй чыгабыз. Ылдыйды көздөй ойногондо сөөмөй ачылат ылдыйды көздөй. Калган манжалар мына бuyakта жабылып турат. Булар ачылбайт. Булар жабылып турат. Жабылып турат, бош жүрөт, бирок тырышып албайбыз. Эми сөөмөй менен ылдыйды көздөй мына түшкөндө ойногондо колубуз жана камчынын сабындай. Мына ылдый түштүбү? Мына сөөмөй ачылды. Эми өйдөгө чыкканда бармак менен өйдөнү көздөй ойнойбуз. Ойноп баратып кайра чогултуп алабыз. Ошондо так бир жолу бүгүнкү сабакты кайталап кетели. Бул эң баштаганда эле күүлөйбүз. Эки четиндеги кылдар ми нотага күүлөнөт. Ортоңку кылыбыз бул ляга күүлөнөт. Тюнердин жардамы менен тиркеме менен күүлөйбүз. Экинчиден кармаганда бармагыбыз буякта турат. Мындай кетип калбайт, мындай кетпейт. Анан ар бир ноталар жөнүндө. Бул биринчи кылдыкы сөөмөйүбүз соль, ортонубуз ля, чыпалагыбыз си, бул биринчи кыл. Экинчи кыл до сөөмөйүбүз, ре ортонубуз, анан ми нотасы. Бул экинчи кылдын ноталары. Эми оң кол жөнүндө түшкөнүн салмак менен ойнойбуз. Анан сөөмөйүбүз менен ылдый ойногондо ачылат колубуз. Өйдөнү көздөй көтөрүлгөндө бармагыбыз менен чогултуп алабыз. Ошондо колубуз бош, ылдый өйдө көтөрүлүп жүрөт. Эми кийинки сабакта болсо көнүгүүлөрдү баштайбыз. Ушул менен биринчи сабак аяктады.